Кече жакында эле Манас академиясында бир илимий конференция болуп калды. Ошол жерде Медет Канова катышып бир сөз айтты да, курултай деген бул кошоматчылыкка да кирип кетпеш керек. Ошол эле мезгилде кош бийликте болбош керек деп. Туура айтып атат. Туугандар, менде деле өзү эл катары 3 мүнөттүк убактым бар эле. Ошо 3 мүнөткө жеткирбей эле бүтүрөм, ашып кетсем коңгуроо койгула. Биринчи сунуш. Меники жалаң сунуш. Биринчи Кыргыз каганатынын 2040 жылы 1200 жылдыгы болот. Ошого карата мындай идеологиялык бир мотивация берип туруп, бир канча иш-чараларды башташ керек деген сунушум бар. Биринчиси, кыргыз тарыхы ала чокул жазылган, тактап жазып чыгыш керек. Экинчи, гундардын лидери Атилланын эл аралык конференциясын Бишкекте өткөрүү керек ушул келерки жылы май айларында. Үчүнчү, Арсланбопто тебеленди болуп жаткан эл башчы, журт башчылардын, эл жакшылардын сөөгү тебеленди болуп жатат. Ошол жерди корук алып, мындай эстелик этнографиялык борборун чакан эле зыяратканасы менен ушуну ордунап келиш керек. Ошо арбактар ыраазы болбойм, биздин ишибиз оңолбойт. Кийинки маселе, Манас Төр улуттук руханий өнүгүү борбору боюнча концепция даяр, каражаты да анча-мынча бар экен, демилгечилери бар, ушуну колдоого чакырат элем. Андан кийинки маселе, Боз Бөлтөктү бүгүн мазар басып кетти. Нар жагында Кытайлар кыш завод салып атат. Ошол керемет жерди улуттук паркка айландырыш керек деген сунушубуз бар. Өзбек туугандар, Самаркандты эмне деген гана керемет жерге айландырып койду. Кийинки маселе, элдин деми менен экономиканы көтөрүү максатында эл банкты түптөө сунушу айтылды, колдойм. Андан кийинки маселе, Кыргыз Республикасынын билим берүү стандартын илимий педагогика менен элдик таалим тарбияны анализдеп, синтездеп туруп, жаңы стандарт табыл алыныш керек. Улуттук духта, улуттук иденттүүлүктүн негизинде. Төртүнчү, улуттук авиа тармагындагы коррупцияны жоюу, мамлекеттик координацияга алуу боюнча бир ошол адистер сунуш берип атат, биз беребиз. Ушуну эске алыш керек экен. Бешинчи, менин кесибим тележурналист, УТРКда Союздун учурунда 1,5 миң киши иштечү эле. Азыр 6 телеканал, 3 радио канал бар. Ошондо 1,5 миң киши иштечү эле. Азыр болсо 700 киши калыптыр да. Объем чоңоюп атат, ал эми адам ресурс азайып атат. Айлыктар деле анча эмес. Азыр мына түнгүн чагылдырып атат түз эфирде КТРдин, ЛТРдин эмелери, коллективи. Ушуну бир байкоо салып койсоңуздар, жетекчилик. Андан кийинки маселе. Ушу чек арага келгенде Үзөңгү Кууш, Каркыра жана башка 4 көчө, 4 пансионат тарых өткөндөн кийин биздин кээ бир кемчилдиктерибиз көрүндү да. Могу компромат боюнча дагы албетте аз жерге көп жер алып атабыз деген аргумент болуп атат. Ылайым ошондой болсун, ушул жер мекен маселесине келгенде бир өтө жоопкерчилик менен карасак деген сунуш. Андан кийинки маселе, азыркы абакта жаткандар, булардын кээ бирөөсү чындап эле революцияга үндөгөндөр бар. Аларга өзүнчө мамиле кылып, ал эми эркин ой айткандарды, айрыкча жерде аялдар да бар экен. Ушуларды ушу биздин резолюцияга киргизип, суранып койбойлубу? Экиге бөлүп караган туура го дейм. Рахмат. Андан кийинки акыркы маселе, өнүгүүнүн кыргыз жолу деген китепче бул коллектив иштеген. Кызык жери мына тарых. 10-жылы бүгүн 26 ноябрь. Болду, мен бүттүм. 26 ноябрь күнү спорт өресте ушундай 1,5 миң киши менен курултай өткөндө мына өнүгүүнүн кыргыз жолу деген концепциянын тезисин жактырганбыз. Бу жерде ошол кишилердин көп отурат. Ушул толукталып жүрүп отурду. Ушуну мен бүгүн секретариатка тапшырам. Болду, рахмат. 9 сунуш айттым.